Энрике Иглесиастын аткаруусунда байлоонду чыгарма болду. Иглесиас дагы өзгөчө бир үнгө ээ деп айтсак да жаңылышпайбыз. Ал эми биз үн темасын талкуулап, аны улантып, бүгүн эфирге келген коногубуз менен дагы маек куруп. Бул темага байланыштуу дагы биздин конокторубуз келип жатат. Алардын бири ушул Кыргызстандагы белгилүү радиолордун биринде өзүнүн үнү менен таанылган десек болот, Улук Сапаров конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиз студиябызга. Рахмат. Мен жүзүмдү көрсөтпөй үнүмдү эле угушсаңыздар болмок. Кандайсыздар? Мана жакшы киңирем экен сиздерде. Кудайга шүгүр акырындан. Кофе ичип атасызбы? Жок, кофе ичпейм. Ичпейсизби? Кофеден такыр. Үнүгө зыянбы? Негизи мен бала кезимден кофени же үйдөгүлөр ошондой тарбия алганбы билбейм. Анан кийинки күндөрдө мен 2 жылдан бери тишиме брекет кийип жүрөм. Ошол стоматолог да айткан, тиш доктор. Кофени өң калып калат деген тишиңде деп. Ошого байланыштуу. Кофени өң калып калат деп айтты, бирок үнгө таасири бар деп айтты беле? Үнгө таасири бар деп эч кимди унуккан эмесмин. Себеп дегенде мен эми баягы кофенин сүйүүчүсү эмесмин. Кофенин сүйүүчүсү болгондо баягы издеп абдан эң эле баягы табигый кофелерди ичмекмин балким. Бизде деген жалаң краскада азыр кофелер. Же эми баягы брекет салганда тиштер жылат ары бери, анан ошол адамдын үнү дагы кандайдыр деңгээлде тиштердин түзүлүшүнөн, тиштердин турушунан көз каранды деп айтышкан да. Балким ошол үнүңүз, азыркы индивидуалдуу үнүңүз келечекте бир тишиңиздин ошол жылышына байланыштуу баягы Жан-Пьер баритон үнүнө окшош калаттыр. Жок, тиш деген дефект болду кичине башында жылып атканда брекет аябай С деген тамганы айта албай аттым, Зын айта албай аттым, С деп жүрдүм. Мен рекламалык роликтерди көп окуйм да, студияларга чакырышат. Ошол жакка барганда башында 2 айда роликтерди окубай жүрдүм. Анан Кыргызстанда бир белгилүү оператордун 4 жылдан бери официалдуу үнүмүн. 2 ай роликтерди окулбай, кээ бир роликтер бар. Ошо деп кеткен, айда жок окуш керек болуп калды да. Анан 2 айда эниптеп тиш түзүлгөн, анан кийин кетти, ошодон кийин жакшы болду. Азыр жакшы. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Улук мырза, эми үн тууралуу биз кеп кылганда эле ошол көп эле адамдардын жана биздин оюбузга сиз келет болушуңуз керек да. Ошол белгилүү радиолордун биринде дагы ошол сиздин өзүңүздү көрбөсө дагы балким кыздар сиз өлүңүнгө чейин үнүңүзгө да ашык болгон учурлар катталган да. Мен бир окуя эсимден кетпейт, радиого киргенден кийин 3-4 айдан кийин го дейм. Айнура Салахидиновадан кийин Азиз эже бар, ошол эфирге келди конокко. Анан келип, саламатсызбы эже, кириңиздер. Анда мен Тентек микрофон деген программа алып барчумун. Анан келип алып эле, Улук деген сенсиңби дейт магачы. Анан ооба десем, апе биз сени киши деп жүрбөйлүбү деп анан. Көрсө көп кишилер ойлочу экен мени улуу аябай 30-тан ашып калган депчи. Анан үнгө ашык болгондор меники ошо көбүнчө жаш кыздар эмес, ортогуракта келиндер, эжелер ошондойлор болчу да. Себеп дегенде мен чоң кишилердин үнүн көп турачумун тамашалаганда. Анан анчалык үнүнө укмуштуу эле суттанган адамдар болгон жок. Үнүңүз жаш кезден ушундайбы же бара-бара калыптандыбы? Мен коңур үндүү деп айтылат, Коңур үндүү ооба. Мен үнүмдү баритон деп айтышат. Анан мен негизи ушундай радио тармакта иштеп калам, ушундай үнүм менен акча таап калам деп ойлогон эмесмин. Себеп дегенде мен радиого келгендин себеби бир кыскача маалымат кошо кетейин. Дос балам келип Таластан. Белгилүү бир радиого кастинг болуптур, ошол жака мени алып барып кел деди. Машинаң бар деп. Анан кийин барсам, калп айтпасам, где-то бир 150дей адам турат да, сыртта эркек балдар. Эмнеге келдиңер десем, бирөөсү менен сүйлөшүп калдым, кирип кетти ичине дос балам. Эмнеге келдиңер десем, ошол бул жакта радиодо акча көбүрөөк төлөйт экен, жумуш жок, жумуш издеп келгем дейт. Анан качты иштечиңер мурун десем, Ош базарда кийим сатчумун дейт. Анан тиешиң барбы радиого десем, жок, просто акча көп төлөйт экен, ошон үчүн жумуш издеп келгем. Намыстанып кеттим, чучудан эмнеге. Анда ал убакта мен кафеде музыкант болуп иштечүмүн. Анан кирип баргандан кийин эле үнүмдү угуп туруп эле дароо кастингке келген турбайсызбы деди. Макул деп келдип, анан кийин гезит берди, гезит окуп көрдүм. Окугандан кийин 2 ай окуп калды, ошентип бир 6 айда даярдап жүрүп туруп, аягында сен
ал азыркы тапта бизде баягы чыгыш ырлары менен популярдуу болгон радио да. Мен албай койгон сен стилиң башка радио экен деп аябай шагым түшүрүп койгон да. Анан ошолорго өчөшүп анан кийин мен радиого киргем. Мен радиого иштеп калам деген ой деле жок болчу. Бирок ушундай бир белгилүү артисттер болобу, ырчылар болобу, ушундай жол менен аталган тармакты тандап анан белгилүү болуп кетишет да. Эмнегедирчи мен дос балам менен келгем, анан дос кызым менен келип кастингге катышып калгам деген сыяктуу. Улук мырза үнүмө өтө деле суктангандар жок болгон деп калп айтып атат да бизгечи. Бул жерге келген смстер азыр таптакыр тескерисинче айтып атат да. Айта кетчү нерсе 56-56-72 сандары түз эфирде иштеп жатат. Улук мырзага болгон сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Ооба, же 777-40-02-02 сандарына WhatsApp аркылуу SMS билдирүүнү жибериңиз. Анан бул жакта төмөнкү SMS билдирүүлөр келип атат да. Көрсө бул мырза башкача турбайбы? Биз башкача элестеп жүргөнбүз деп атышат да бул жактачы. Анан бир суроо келип атат. Тенденция көп болуп атат бул жакта ошондой суроого. Сүйгөн кызыңыз барбы деген. Сүйгөн кызым бар болчу. Сүйгөн кызым мурун бар болчу. 2011-2010 жылдар. Азыр сүйгөн кызым келинчегим болуп калган. Бир уулум бар. Үй бүлөлүмүн. Өзүм жаш көрүнгөм мен 30га жакындап калдым. Жакшы. Кийинки эсиңизде. Ооба, бирок улуу муундагылар үнүмө ашык болуп жүргөн деген маалымат туура эле айтылган. Улуу муундардан да смстер келип атат. Айтсаңыз, ошол уюлдук операторлордун дагы үнү болуп, алар ошолордун атынан чыгып атат. Анан бул нерсеге кантип келдиңиз? Өздөрү чакырыштыбы же? Жок, мен ошол радиодо иштеп жүргөндө эле биздин үндөрдү аларга жиберет да менеджерлер. Роликтерди эметкен. Мурун ар кимиз окуй берчүк, анан кийин ошо белгилүү бир Кыргызстанда оператор менин алышып, анан кийин радиодон кеткенден дагы алар башка студия менен иштеп калыптыр. Андан кийин 3 студия алмаштырыш керек. Ошо ар бир студия алмаштырган сайын мени чакырып турушат. Ошол жакка барып роликтерди окуп турам. Роликтерди окуйсуз демек. Сизди жогоруда өзүңүз да айтып калдыңыз. Кафеде музыкант болуп иштедим деп, анан ырдайсыз дагы демек, э? Анча-мынча деп койгом, бирок мен мурун радиодо иштегенде ырчылар келгенде тамагым ооруп атат, анан кийин эмесе түшүнбөчүмүн да. Эртең менен туруп келгенде негизи кыйын болот экен. Бүгүн көптөн бери эрте ойгоно эле келем. Үнүм ойгоно эле азыр. Демек кыйыныраак болуп калат. Кыйыныраак болуп калат, э? Мейли. Негизи эле SMS билдирүү барбы? Окуй берейинби? Мейли. Макул. Саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик. Үнүңүз абдан сонун экен дейт. Анан суроо болуп атат. Сиз дейт качан дагы биздин кулагыбызды кубантасыз дейт. Саламатчылык, чоң рахмат. Негизи сентябрь айынан баштап кайра чакырган болчу радиого, анан кийин кандайдыр бир себептер менен бара албай калдым. Жумушка тилекке каршы кечки эфирге чакырган мени. Мен кечинде деген азыр баягы катардагы алып баруучулардын санын толуктап тойлордо, жакшылыктарда кызмат кылып жүрөм. Ошон үчүн кечки убакытка мен график менен ичине тура эмес болуп калып атат. Негизи эле радиодон кетишиңиздин себеби эмне болду? Радиодон кетишимдин себеби биринчиден баягы жетекчилик менен кичине ортобуздагы койгон талаптарыбыз бири-бирибизге туура эмес болуп калды. Себеп дегенде мен ал убакта кайсы бир ырчы менен иштеп жүрчүмүн. Анан ал ырчынын иштери менен да жүрүп, өзүмдүн дагы радиодогу иштер менен экөөнү кичине кошо албай, анан кийин кеттим. Туура келип калды. Бүгүн тема үн болуп атпайбы? Анан Улук мырзадан төмөнкүдө суроо жооп алгым келип атат да. Эмне үчүн кээ бирөөлөргө бир өзгөчө үн берилсе, экинчилер андай үнгө ээ эмес. Анан ошол баягы индивидуалдуу бир көркөм үнгө ээ болуш үчүн кандай кам көрүш керек? Эмнелерди кылыш керек балким? Кандай кыймыл аракеттер? Үндү өзгөртсө болобу? Үндү өзгөртсө болот, бирок ал жасалма үн болуп калат. Азыр мисалы мурунку ошо радио тармакта иштеп жүргөн азыр көбү тамада болуп кетпедиби? Ошол эле белгилүү инсандар той алып барганда тамада болуп жүргөндөр үнүн өзгөртүп алат да. Мисалы жашоодо кандайсың досум, жакшысыңбы деп жүрсө, анан тойго барганда кандайсың досум, жакшы жүрөсүңбү деген сыяктуу үндөрүн өзгөртүп, өздөрүнө жарашыктуу эмес бир үндүн ээси болуп атат да. Ошон үчүн жөнөкөй болуш керек. Анан мындай үнгө ээ болуш деген мен андай кошула албайм, бул жараткандын берген белеги болуш керек. Негизи эле радиодо иштегендер үндөрүнө кам көрүшөбү? Себеби алар үнү менен таанылып, үнү менен акча таап атат дегендей. Мен мурун көп
көңүл бурчу эмесмин үнүмө. Акыркы 3 айдын ичинде аябай тамагым ооруп жүрөт. Кичине суукка чыксам эле тамагым кармап калып атат. Анан тамак иче албай калып атам. 3 айдан бери ошол нерсе менен азыр алышып жүрөм, аябай кыйналып атам ошондон. Бул такыр көңүл бурчу. Улук мырза, Акмарал, азыр менде текст бар. Анонстарды окуп жүрөм деп атасыз. Керексиз азыр анонсту окуталы. Окуталы. Анан көптөгөн телегөрүүчүлөр биздин кулагыбызды качан кубантасыз деген суроолор келип атпайбы? Мына ушул эфир аларга белек болсун. Келиңиз. Жакшы. Көрүүчүбүздөн келген текст, ошондойбу? Жок, биз өзүбүздүн даярдаган текст. Ооба. Кандай ошондой жарнамалык текст болдубу? Баштайлы. Анонс окуганда эле. Таң маанай, таңды биз менен тосуңуз. Ар жуманын иш күндөрү эртең менен саат 8:00дөн 10:00гө чейин биз менен болуңуздар. Кызыктуу рубрика, пайдалуу кеңеш, коноктор менен маек жана жагымдуу музыка сиздер үчүн New TV каналы Таң маанай программасы. Музыка менен башталыш керек болчу да, азаматсыз. Музыкалык шөкөт менен кичине кооздураак болот, анан кийин студиялардан дагы үнгө кичине эффекттерди кошуп ошо менен кооз болот, анан кандай үн чыгарды билбейм. Жаман болгон жок. Ооба, сиздики музыкасы эле сон. Ооба. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул үнүңүз менен радиодо иштедиңиз, азыр тамада болуп жүрөбүз. Анан алдыда дагы ушул үндүн кызматы менен аткарылуучу иштер, пландар барбы сизде? Мен негизи бала кезимден ырдааганга кызыгам. Анан ушул аракет кылып жүрөм. Кийин ыр жаздырсамбы деп. Өткөндө бир ыр жаздырып көрдүм. Эч кимге айткан жокмун, өзүм ырчы досторума 2-3 өзүнө жиберсем, башында өзүм угуп көрүп жаккан жок да өзүмөчү. Анан айттым, могу бир ыр жаздырып көрдүм, мен ырдасам болобу десем. Алар дагы анан кийин баягы бетке айта албайт да. А мен болсо бетке айтканды жакшы көрөм. Мен ачыгын айта бер десем, эми досум окшошпой калыптыр, анан мындай тигиндей дейт, жакпай калыптыр, значит болбойт экен дедим. Сен үнүң деген андай ырларга отурбайт, сен деген мындай баягы токтолуу, классикалык ырларга жакын үнүң деп ошентчи да. Анан ошол вокалга барып жүрөм, акырындан буйрса ошондон кийин жыйынтыгы жакшы болуп калса аракет кылып көрөм. Демек, сизди келечекте ырчы катарында көрө алабыз. Буйрса. Кандай учур болсо дагы кереметтүү үнүңүз кайрадан жаңыдан бир башка ракурстар менен өркүндөп өсүп, айтор үнүңүздү жоготпоңуз. Негизи акыркы суроо болсунчу. Негизи сиз өзүңүз мисалы, биз көрүүчүлөрүбүз айтып атпайбы? Сизди таптакыр башкача элестеткен үнүңүздөн угуп депчи. А өзүңүз адамды көрбөй туруп үнүн укканда кандай экенин элестете аласызбы? Анан көргөндө дал келеби? Элестете алам. Көбүнчө мен баягы үнүнөн адамдын кыялын да билип койсо болот, себептигинде кээ бир адамдардын үнү көп нерсени айтат. Ошондуктан баягы телефондон деле мурун баягы көп адамдар менен сүйлөшүп, анан кийин жолго барганда элестетсиң, азыр момундай адам менен жолугам деп. Кээде болот, эми мен баягы элестеткен учурларым тескерисинен чыгып калгандар, бирок бир 60-70% туура чыгат. Дал келет демек, Демек, үнгө карата адамдын келбетин, канча жашта экенин, мүнөзүн билүүгө болот. Ооба, болот. Үн ушундай бир табияттан берилген сонун нерсе экен да. Үнүңүз бар болсун, үнүңүз ар дайым жаңырып турсун. Рахмат. Сизге чоң рахмат, үнүңүзгө береке. Ал эми тилекке каршы биз эфирди жыйынтыктаганга аргасызбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тааныштырып өтүбүз, конокто дагы бир жолу аныбыз коштошалы. Алтын үндүү Улук Сапаров бизде конокто болду. Рахмат сиздерге. Бар болуңуз. Аягында айта кетчү нерсе, күнүңүз жакшы өтсүн дейли дагы. Үнүңүз бийик жана таасирлүү болсун. Кайрадан көрүшкөнчө, дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин таңды Таң маанай программасы менен баштаңыздар. Everybody